Assalamu alaikum Nısanayev. Жаратқан Аллах сізге жар болсын дейді. Сізге бере тұрған сұрау жоқ болушы мүмкін емес болушы, бірақ айлар жоқ. Сен жылдап айлап күндеп жауап алдың. Жылдап айлап күндеп жауап алдың дейді. Видеоны көріп алған шығысы. Сол видеоға да кірсеңіздер, барлық сұрауға жауап бар. Мен сізді бүгін таң қалдырамын. Залды жақсы қараңыз, жағында екінші мағлұмат отырады. Мен палачалекпін үшін өзгерді. Сыр қылбайлы айтылбаш керек. Мен үшіні жазып отам, менің жағында екінші мағлұмат отырады деп көрсетіп қойыңыз, мен разы болып қалам. Демеңіздер, қанша кішін отырасыңар, кімсің? Тұрып қойшы шырды. Кім? Өте четті тал жігіт. Ассалаумалейкум. Мен ең бірінші Адырхан Нысанбаевич жаңағы өткерген жақтаушылары, қоштаушылары, сіздерді ушул Жайыл районының Қарауыта шаарына қош келіпсіздер деп айтам. Құдай жол берсе, ушул улуу вазифа менен шыққан жолуңарда Құдай таалам кабыл кылсын, теңер кабыл кылсын. Ишенем айталам, Құдай берсе өтөсүңөр. Ошол жактан дагы жакшы каалоо тилектерди угасыздар. Албетте өткөндөн кийин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Эки эселеп каалоо тилектер болот, кошумчалар болот, кошуматчы болот деген. Менин айтайын деген экиле суроом дагы, сүйүнүчүм дагы ой. Жана нишейтте кандай эле катырып. Мен айта турган экиле нерсем бар болчу да. Бир чети сунушум, бир чети каалоо тилегим жана талабым. Мен Төрөкулов Азиз, Сусамыр, жердигим Сусамырлыкмын, бул жерде турам. 2010 жылы бери депутат агабызга коомдук жардамчы болуп иштеп жүрүп, ошондо жанагы жогорку кеңештин трибунасынан балкондо отуруп, сизди жанагы бирөө айтпады, живой көрдүм деп, ансыңарындай живой көрүп жүрдүм. Ошондо аркаңызда Аскар Акаевди отургузуп алып, мына монтип выступать этип атып, бирок кылчайып, Аскар Акаевич, сизде күнөө жок, сиз жакшы адамсыз. Күнөөлөр мына жаныңызда министерстводо болуп атат, ушуларыңыз шал болуп атпайбы? Деген көп сөздөрүңүздү угуп, ошондо биринчи таасирлендим эле да. Мына саясатчы болсоң ушундай бол, бетке айткандай бол, принциптүү бол деп ошондон бери мына Кудай таалам ушул күнгө чейин сизди баягы жатага алып, аял фанатичти сыйлабасам дагы жүрөгүмдө таза инсан катарында билем. Экинчи тагдырдын эмеси ушул экен, 21 жылдан кийин маркум Рахман агабыздын калемине таанып Таза шайлоо фильминде сиздин образыңызды жаратканга аракет кылдым. Ошо башкы ролдо Алихан Умаровмун. Успек агабызга да чоң рахмат, ошол мени тандагандыгына. Ошондо дагы бир жолу сизге окшоштурганга жана сиздин ой жүгүртүүңүзгө киргенге аракет кылдым да. Эми бул башка маселе. Мен эң негизгиси айтайын, мен ишкермин. Жеке ишкермин. Менде жок дегенде азыр 20 киши иштейт. Менин сүйүнгөнүм ошол 20 киши эмес, 20 үй бүлө. Жанагындай аты жаман мигрант болбой, ушул жерде алыска кетпей үй бүлөсүн багып атат. Мени сүйүндүргөнүм ошол. 96 жылдан бери кичине ишканага аралашып, өзүмдү өндүрүшүмүн деп эсептейм. Бирок мен дагы 6 жыл мигрант болуп, диаспорада иштеп, кайра келип, ошол жактан өнөр үйрөнүп келдим эле. Ошол өнөрүмдү Кыргызстанда ачып ушул баштадым эле. Маселе, мен өнүгө албай атам, өсө албай атам. Эмнеге? Анткени менде кошумча каражат требовать этип барсам, албетте банк аркылуу дейт. Банкты билесиздер, жонунан кайсы деген пайызды алат, сурайт, же болбосо үстөк жанагы залогтун баарын сурайт. Ошондуктан мен ушул кезге чейин бир гана калпта иштеп келатам да. Экинчи, ошол эле маселеге тууралуу мен сизге ошол эки азыр жанагы суроомдагы деп айтып аткан. Орто жана чакан бизнести өнүктүрүү боюнча сону токтомдор бар, укмуштуу программа бар. Мына тияктан, бияктан алып келип жасалган. Бирок бирөө дагы мага окшогон кичинекей чакан ишкананы жетектегендерге чекесин жылытпайт. Анткени жана мен айтып аткандай, бир жерге барып акча алышың керек, ал залог коюшуң керек, баягы эле тема.
Экинчи, мен сусамырлыкмын. 2 жылдан бери, 3 жылдан бери сусамырлар мындай айтканда Арап өлкөсүнөн келгендер күндөн күнгө, жылдан жылга көбөйүп атат. Bir gelgen Arap, ikinci жылы сөзсүз түрдө бир өлөйүн атасын же энесин эшитип келет. Эмнеге десе, ушул атам өлөрүндө ушундай бейишти көрүп алсын деп алып келдим дейт. Мына мен өз кулагым менен укканда. Чындыгында. Эми ошондой бейиштей болгон жерди мен өнүктүргүм келет. Альпы тоолорундагыдай, Финляндиядагыдай, Швейцариядагыдай бир сонун көз тартып сонун нерселерди курдургум келет. Аны мен албетте өз каражатыман кура албайм, албетте инвестор келет. Инвестор мына азыр айтып коеюн, бүгүнкү күндө дагы даяр. Мына мен азиз инвестормун, мен даярмын деп турат. Эгерде жетекчилерден, мамлекеттен сага ушундай бир кепилдик бериле турган болсо, кайсы малда чалсам мен ошол малды учуп келем деп атат. Бирок мен айттым, мен кепилдик бере албайм. Анткени биздин мамлекет ошол. Керек болсо премьер-министр аттын туягынан да бата алмашкан, аттын такасынан да бата алмашкан мезгилде жашап атат. Сиз начык эле айтыш керек. Ким менен кепилдик мына бүтүрүп калдым. Эми ошол экөөнү жыйынтыктап неметейин. Кудайым буйруп, мен дагы жолу атам, барасыздар. Барганда мына мага окшогон инеңиз барып калса, колумдан жетелеп алып, мына туризм боюнча момундай ойлору бар экен, момундай инвестор бар экен, момундай программасы бар экен. Жана жеке ишкерлерге карата болгон жеңилдиктер мына момундай экен деп сиз менин колумдан жетелеп, ушундай бир мекемелерге алып барып, жолумду ачкандай, жеке эле меники эмес, мага окшогон жаштарга жолун ачкандай кызмат кылып бере аласызбы? Рахмат, аз енем менден жаш болсоң керек. Мен мындай деп айтайынчы. Кинодагы Адахан менен турмуштагы парламенттеги Адахан экөө биригип туруп, жалпы ошол касиеттүү элибиз үчүн экөөбүз бир тилек болуп туруп иштешебиз Кудай кааласа. Мен ушуну баара берем. Буюрсун. Сизге окшогон жаштарды, жигиттерди биз керек болсо жума сайын мыйзамда кандай жеңилдиктер каралган сиздерге? Кандай шарт менен барсаңыздар, адал жол менен барасыздар. Кантип үстөксүз бир жардамдарды алып келип атасыздар. Сырттан келип бизге жардам берем деген инвестордун эч бир байлыктарына зыян келтирбей турган, Конституцияда каралган, мыйзамдарда каралган кепилдиктерди биз көзөмөл болуп бере алабыз деп ойлойбуз. Биз бекен турган туруктуу партиябыз Кудай кааласа. Андан Бишкекке барганда бир жолуксаңыз экөөбүз шашпай отуруп бир кенен сүйлөшөбүз. Сүйлөштүкпү? Рахмат. Ийгилик болсун.